Сезбек кызы Айжан болгону 5 жашта. Ал азыр китеп окуганды дагы билбейт, жазганды дагы билбейт. А бирок шахматты мыкты ойнойт. Муну болсо жакында өткөн Монголияда өткөн атайын Азия чемпионунда көрсөтүп, экинчи орунду жеңип келди. Республикада биринчи орунду алган мынакей. Ошондо республикада биринчи орунду алган үчүн баягы Азияга эме алды да, жолдомо. Айжандын мынакей шах жана мат деген турнирде, Золотая осень деген турнирде алган медалдары мынуңуз болсо мынакей Азиядан экинчи орунду алган диплому. Ушул кызымдын бир жарым жыл аралыгында базып өткөн ийгиликтери ушу 5 жаштан баштаган, Кудай буйрса мына жакында 6-га чыгат. Анан биздин аябай сүйүнгөн ийгилигибиз өткөндө ошо Монголияга барып, Улан-Батыр шаарына барып, ошол жерден 19 мамлекет катышкан Азия биринчилигинде күмүш медалга ээ болуп келди. Шахматтын классикалык түрү боюнча. Шахматтын классикалык түрү негизи шахмат жакшы түшүнгөндөргө аябай баалуу, негизи шахматтын классикалык түрү аябай бааланат да. Ошол түрүнөн күмүш медаль алганына биз аябай чексиз кубанычтабыз. Бүгүнкү күндө аябай кубанып отурабыз. Кызыма да ойлойм, аябай чоң стимул болду болуш керек. Кызыма да чоң стимул болду болуш керек, себеби ошондон келгенден бери дагы мындай мурун мен кызым даярданалыбы деп жүрсөм, азыр өзү аракет кылып байкелеринен шахмат ойнойлу деп мындай суранып эметип калды да, аракеттенип калды. Сезбек Таштакеев 7 баланын атасы. Балдарынын баары шахматка жөн гана кызыкпай, чемпиондору. Улуу баласы Арзыбек 15 жашта, Кыргызстан жана Азиянын бир нече жолку чемпиону болгон. Дүйнө жүзүн кыдырып, 15тен ашык өлкөдө шахмат чемпионуна катышып, жеңишке ээ болгон. Андан кийинки уулу Руслан жана кызы Назиранын ийгиликтери арбын. Эми минтип 5 жаштагы Айжан алардын баарын ашып өттү. Мен муну исикөздөн алдым. Мен муну 6-чүйүндөн алдым. Мен муну президенттин кубогунан алдым. Мен муну Монголиядан алдым. Мен муну Монголиядан алдым. Айжан көбүнчө монголкалар менен ойноду. Көпчүлүгүн уткандыгына байланыштуу экинчи орунду алды. Мен куракымда биринчи орунду узбек бала алды, экинчи орунду монгол бала алды. Айжандын шахматка болгон кызыгуусун агаларынын ийгиликтери шык берген. Алардын шахмат боюнча жеңишке жетиши кичинекей Айжанды куурчак ойногондон көрө шахмат ойноо канчалык кызыктуу жана пайдалуу экенин ынаандырган. Азыр ойноп жатып алдын ала 10 жолду эсептегенди үйрөнгөн. Ал эми 3 жаштагы Нурсултан да шахмат фигураларынын аттарын жакшы билип калды. Президенттин кубогу, Кыргыз Республиканын президенттин кубогу өтүп атат. Ошо Русландын ошо президенттин кубогун уткандагы сүрөтү да. Ошо балдарга бу да аябай стимул. Эми президент менен моминтип кубогун утуп, муну деген резиденцияда беришкен да. Резиденцияга алып барып балдарга ошол жерден сыйлашкан. Бу да аябай стимул болуп, ошо Русландын ошол ийгилиги. Мында алмастагы мынакей иниси дагы байгелүү орунга ээ болгон президенттин кубогунда. Жайылган сыйлык, медаль, дипломдор Сезбек мырзанын балдарынын 10 жылдык үзүрү. Балдарына атайын деле шахмат мугалимин жалдап окуткан эмес. Өзү үйрөтүп, кийин балдар бири-бирин сүйрөп үйрөнүп алышкан. Учурда интернет аркылуу машыгышат. Алдыда аларды дагы чемпионат, мелдеш жана жеңиштер күтүп турат. Нуркыз Караева, Тилек Кычанов, Коомдук канал, Замана студиясы.